Садыр Нуркожоевич, мен Алматылы Арсланбек 1994 жыл 6 августта Баткен обласына караштуу Кадамжай району Алгайында туулганмын. Мен сизден жардам сурап кайрылып жатам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизде бул жактан бир Эргул пайда болгон, бийлик өкүлү, анын кол астында иштеген 3-4 чоролору бар. Мындайча айтканда, чачал десе баш ала турган, кашал десе көздү оё турган, ушундай даражада болуп калышкан алар. Бул адамдын укугу же бул Кыргыз мамлекетинин жараны деген нерселерден булар такыр алыс. Мен эми башкаларды көргөндөрүм айтпай, өзүм жөнүндө эле айтайын. Мени булар коркутуп жүрүштү, акчаларымды алып, уже акыркы тыйыныма чейин алып коюшту. Сөгүштү, кишилер көзүнчө уруп коркутту, камайбыз дешти. Ошого мен сизге жардам сурап, ушул жылдын 25-июль күнү Бишкек шаарына бардым элем. Тилекке каршы ал жактан бул Эргулдун таанышы мен боюнча маалыматты берип коюптур. Мени террорист кармагандай эле кармап кетишти. 30-июль күнү Чолпон Атадан резиденциянын астынан кармап кетишти. Кадамжайга алып келип, ЭВСке алып кирди. Эртеси күнү мага бейтааныш киши: "Мен адвокат, сенин адвокатың ооруп калды, азыр сен бизге арыз менен кайрыл, биз сага башка адвокат карайлы, эртеңкиге уже сага санкция сотуңдун датасы менен убактысы белгилүү болду" деди. Ошого чейин биз сага бир бош адвокатты табышыбыз керек деди. Мен айттым, анан ооругандыгы тууралуу справканы бербейсиңби десем, жок деди. Сага жаңы адвокат алып келет деди. Сен не боюнча мыйзамдуу кармалдыңбы же мыйзамсыз кармалдыңбы маалыматты алат сенден деди. Макул деп арыз жазып бердим. Тилекке каршы эртеси күнү сотко чейин эч ким мага келген жок. Мен сотко бардым. Сотко барсам, көрсө ошол киши бул подставной адвокат экен, ошолордун адвокаты, мындайча айтканда. Кирип келип сотко өзүн тааныштырды. Мен Алматылы Арсланбектин адвокатымын деди. Мен андан баш тарттым, бирок сот мага мүмкүнчүлүк берген жок. Мен сага мындайча айтканда сөз бере элекмин деди. Анан мен адвокат эч нерсени билбегендиктен мен жүйөлүү себептерди өзүм келтирсем, өтө курс мамиледе болду. Сот бизди сыртка чыгарды. 20 секунд ичинде кайра чакырып туруп, мени 2 ай камалсын деп туруп, ИБСтен ошондой өкүм чыгарып берди. Бул видеону көргөндөн кийин тергөө судьясы Момбаев Жаныбек деген болгон. Ошол киши актанып чыгат, бай эле: "Жок, биз мыйзам чегинде кылганбыз, же мындай кылганбыз, задним числом справканы кылып туруп, делого тиркеп туруп, мына справкасынан турат" деши мүмкүн. Бирок бул өтө шашылыш мени сот өкүм чыгарып койду 1 мүнөттүн ичинде. Бул жерде 8 август деп жазган. Мен туулган күнүмдө. Мен туулган күнүм 6 август болгон. Бул дегени, бул сот делону даже карап да койгон жок ошол күнү. Мен уже жүйөлүү себепти айткандан кийин бир мени башка эле жинекейлеп карап, сыртка чыгарды да кайра эле чакырып туруп, 2 ай камалдың деди, ИБСте отурасың деди. Мен тем более мен бул сот тергөө судьясына айттым, Момбаев Жаныбек дегенге: "Мен 3 кызым бул жакта жетим калып атат. Мени мыйзамсыз кармашты. Мен мыйзамсыз азыр сиз да мыйзамсыз өкүм чыгардыңыз" десем, 5 күн ичинде областныйга апелляция жаз деди. Бирок мен адвокатым жоктугу үчүн, себеби жанагы адвокат дагы подставный өздөрүнүн адвокаты болгон. Мен ошол жерден апелляция жаза албай калдым. Тилекке каршы 40 күн отуруп чыктым ИБСте толугу менен. Бул жерде ошол жерге катышкан дагы бир подставной тергөөчү, тергөө кызматынын башчысы Автандил Ахматалиев деген майор. Бул дагы майор соттон калышпайт, ишин шалакылык менен кылат. Ошол майордун артынан менин кызым реанимацияга жатып калган. Себеби биз жолдо больницага кете жатып районго жолдон кыргызтап калдык.
Баткен-Ош трассасына бир жаш балдар таштарды тизип салган экен. Ошону биз тепсеп өтүп, машинам кырсыктап жүрбөй калды. Ошол жерде түн ичи машина жок болгону үчүн саат 4:12 өткөндө мен роодуга чалдым. Чалсам нарядты жөнөтөбүз деди. Бирок 3,5 саат күттүк, 7:30 чейин наряд келген жок. Анан мен өзүм районго чыгып бардым. Роодуга чыгып барсам, кудум ушул майор Автандил Ахматалиев деген нарядта экен. Мен айттым, неге жөнөтпөдүңөр? Ошол жерде ошол жаш балдар ышкырып атты, мага карап таш ыргытышты. Силер келгениңерде ошону биз кармайт элек дедим. Ошол жерден алыс эмес эле жерден пом бар, пом жайгашкан. Ошол жерден келсе дагы бир 5 мүнөттүк убакыт алат, ашып барса. Тилекке каршы жөнөткөн жок. Мен айтсам, мени сөктү бул киши. Сөгүп, сени азыр 15 суткага киргизип койсом, анан мынтип сүйлөбөй каласың деди. Сен Америкада жашаганың жок деди. Сен мага сүйлөгүдө сен мага эч ким эмессиң деди. Ошонун даже видеосу бар эле. Мен ал видеосундан буюрса интернетке жүктөгөнгө же сизге бийлик өкүлдөрүнө ошол Ген прокуратурабы же ГКМБ, УКМК ошого бергенге аракет кылам. Мына сырткары дагы 3-4 эр кул бар. Өтө эле аша чабып кеткендер. Ошолор мени аябай кысымга алып атат. Мага эмес, бир эле мага эмес, ата-энеме дагы зона кылдырып, коркутуп дегендей. Булар уже тынчыбызды алып койду. Азыр туурасын айтканда биз дагы үйүбүз астынан бир машина келип токтосо корко турган болуп калдык. Кайра эле мени алып кетип калабы, мени камап салабы деп. Ошого урматтуу Садыр Нуркожоевич, кымбат болгон убактыңыздан бир аз бөлүп берсеңиз, мен ушуларды биринчи фактылары менен сизге көрсөтөйүн. Себеби бул эргулдун ушунчалык нелегальный бизнеси бар дагы, акчасы дагы көп, таанышы дагы көп экен. Бул бурмалап отуруп эле кайра эле мени кылмышкер кылып коет экен. Ошого мен сизге фактылары менен, мен эле эмес, ошо күбөлөр дагы сизге тастыктап беришсин. Мен сизге ошонун баарын фактылар менен көрсөтөйүн. Анан буларга карата мыйзам чегинде чараны көрүп берсеңиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден өтүнүчүм ушул. Себеби булар өтө эле аша чабып кетти. Эгерде мен ушуларды азыр атап өткөн тергөө кызматынын башчысы майор Ахматалиевдин сот боюнча айттым, дагы 3-4 киши боюнча айттым. Алар жөнүндө мен маалымат бере албасам, же фактыларым жок эле, далилдерим жок, же ушул токтомду дагы мен өзүм эле компьютерден жасап алып сизге көрсөткөн болсом, же ушуларга карата мен бир доомат коюп жала жапкан болсом, мен мыйзам чегинде керт башым менен жооп берүүгө даярмын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошон үчүн бул сизге ар ким кирип мен жөнүндө натура тооматтар коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биринчи мени угуп коюңузду суранам. Эгерде ошо сизге мен толук маалыматты бере албасам, мен мыйзам чегинде ушуларга карата жала жапкан киши катары, ошо доомат койгон жаран катары